Өтүп бара жаткан бул жумада Ош шаары 6 адамдын өмүрүн алган өрт трагедиясын баштан кечирди. Турак үйдөн чыккан тилсиз жоо 34 жаштагы энени 5 баласы менен жалмап кетти. Кырсык 22 октябрда болжол менен саат 3:30да калаанын Орозбеков көчөсүндөгү номер 26 турак үйдүн жер төлөсүндөн башталган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жерине келген учурда үй бүлө мүчөлөрү таанылгыс болуп күйүп калганына күбө болгон. Ал арада президент Садыр Жапаров кырсыктын кесепетинен каза болгондордун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, тиешелүү жардамдар көрсөтүлөөрүн билдирди. Жерине Ош мэри Жеңишбек Токторбаев да барып, өрт жалмаган эне жана балдарды жерге берүү зыйнатына катышты. Адам өмүрүн алган бул кырсыктын алдында Эмаком компаниясы курган 13 кабаттуу үйдөн өрт чыгып, Ош шаарын дагы бир жолу селт эттирген. Чатырына чейин күйүп кеткен бул көп кабаттуу үйдү президенттин тапшырмасы менен Ош мэриясы калыбына келтирип бермей болду. Өкүнүчтүүсү тилсиз жоо жалмаган көп кабаттуу үй мыйзамсыз курулуп, өрт коопсуздугу сакталган эмес. Кесиптешим Асель Сыдыкова өрттүн келип чыгышы жана коопсуздук маселеси боюнча жерине материал даярдаган. Көз салалы. Айтырбай келген тилсиз жоо бир үй бүлөдөн 6 адамдын өмүрүн алды. Өрт кырсыгы Ош шаарынын Орозбеков көчөсүндөгү номер 26 дарегинде жайгашкан турак үйдөн чыккан. Окуя түнгү саат 3:30 чамасында катталган. Кошуналары өрт алуунун чатырына чыкканда гана көрүшкөн. Ал эми өрт өчүрүүчүлөр келген учурда жарандардын жансыз денелери күйүк абалда табылган. Beriyada hammadan keldi, hokimlar rahmat, boshqa demaymiz endi. Endi chata bo'ldi, qizim 5 ta bola, bitta. Shu Beyujniyda yashayman. Qizim bu yerda yashardi. Katta qizim edi. Shu hamma yo'q yaxshi edi, hech bir anaqa yo'q edi. Endi falokat bo'lib shuna bo'libdi. Nima deyman endi? 2025-жылдын 22 октябрь күнү эртең мененки саат 5:54-52де бизге маалымат түштү. 5:54 мүнөт өткөндө биздин биринчи бөлүм бул жака чыгып 6:01-деге жетип келди. Келген учурда турак үйдүн чатыры алууланып күйүп жаткан. Биздин өрт өчүрүүчүлөр келер замат ошол өрттү басаңдатып, жашоочулар жашаган бөлмө жака келишкен. Келип бөлмөнү өчүргөнчө адам жарандарды издеген учурда жарандардын 6 жансыз денеси табылган. Ошол замат биз маалыматты бердик, өрттү өчүрдүк. Бул турак жайда 34 жаштагы келин 5 баласы менен турчу. Балдары 13, 11, 9, 6 жана 2 жашта болушкан. Жолдошу Корея мамлекетинде иштеп, Кыргызстанга кайтып жатканда каргашалуу окуя жүз берип олтурат. Үй бүлө мүчөлөрү бүгүн атасын тосуп алышканы жолго чыгышмактыгын жакындары айтышты. Kuyov bolam Koreya dedi, u bugun kelish kerak edi. Shularni Toshkentga chaqirgan ekan bular. Kelsalar men o'ynatib ketib boshqa qilaman. Bular ertaman ashaqa ketish kerak edi. Kuyov bolam endi hozir Toshkentga uchib kelish kerak. Boshqa nima deyishgan, men hayronman endi. Yaxshi oiladi. Yaxshi. Kuyov bolasi bugun kelmoqchi edi, Koreyadan kelyapti. Uchib kelib samolyotda bularni bir aylantirgani ketmoqchi ekan. Endi shunaqa ekanda endi nasib. Biz bir ertaman yaqin bildik, bilmadik, kech payt bo'libdi. Kech payt bir svet o'chib jondi, shundan keyin nima bo'libdi-da? Bilmay qoldik. Orqa mahallada edik. O'sha pojarniy kelib, o'shandan bildik biz da. Kelib ko'rdik, o'sha ichida odam bor ekanini o'sha yoqqa kelganda bilib o'tamiz. O yerda emne turgan? O yerda. Алдын ала маалымат боюнча кырсык электр жылытуучу аспаптан чыгышы мүмкүн. Учурда экспертиза дайындалып, окуя толук иликтенүүдө. Ал арада президент Садыр Жапаров Ош шаарында жана Чүйдүн Ысык Ата районунда кырсыктан каза болгондордун жакындарына жана туугандарына көңүл айтты. Анда мамлекеттик органдар каза болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүү боюнча бардык зарыл чараларды көрөрү белгиленген. Ошону менен бирге президент Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана тиешелүү министрликтерге өзгөчө кырдаалдардын жана өрттөрдүн алдын алуу боюнча толук чараларды көрүүнү тапшырды. Кыргызстан элинин атынан жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун жакындарына жана туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Сиздердин аза кайгыңыздарды тең бөлүшөм. Жараткан силерге сабырдуулук жана бул оор жоготууларды көтөрүүгө күч кубат берсин. Ал эми маркумдардын жаткан жери жайлуу болсун. Мамлекеттик органдар каза болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүү боюнча
бардык зарыл чараларды көрүшөт. Суук түшүшү менен жеке турак жайларда, ошондой эле өндүрүштүк объектилерде электр энергиясын жана жылытуучу шаймандарды колдонууда өрт жана өзгөчө кырдаалдардын келип чыгуу коркунучун жогорулайт. Калк арасында сактык чаралары боюнча алдын алуу жана түшүндүрүү иштерин күчөтүү жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу зарыл. 23 октябрда эртең менен балдардын атасы Түштүк Кореядан учуп келип, маркумдарды жерге берүү зыйнаты өттү. Тажага Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев жана шаардык кеңештин төрагасы Болот Баетов да катышып, үй бүлөсүн жоготкон атага сабыр тилеп көңүл айтышты. Маркумдардын жакындарына зарыл болгон бардык жардам көрсөтүлөрү белгиленди. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh bi rahmetike ya arhamar rahimin. Ош мэриясы мунун алдында эле ири өрт кырсыгы катталган Эмаком курган 13 кабаттуу үйдү калыбына келтирип бермей болгон. Окуя Мамат Исаков 226 дарегинде 19 октябрда таңга жуук саат 6:30 чамасында жүз берген. Малым болгондой, бул туракча эксплуатацияга берилген эмес. Мыйзамсыз курулушу толук бүтпөгөн жайда үлүшчүлөр кемчиликтерин толуктап, 2022 жылдан көчүп келип жайгашып башташкан. Ири өрттөн келип чыгышы дагы коопсуздук эрежелери сакталбагандан улам пайда болгон. Ош шаары жана Ош облусу боюнча өрт көзөмөл кызматы тилсиз жоодон кийин бул үйдүн ээсине 23 000 сом айыппул салып, кемчиликтерди жоюу талабы коюлууда. Өрт коопсуздук боюнча эрежелер сакталбаган үчүн ушу өрт келип чыкты да. Бул Эмаком курулуш компаниясына биз мыйзам боюнча 143 берене менен 23 000 айып салабыз. Жананын ичинде кемчиликтер бар. Өрт коопсуздук боюнча жанагы сигнализация деп коет, дым удаление деп коет, вентиляциясы. Пожарный хоттор жабылып калгандары бар экен. Анан кийин пожарный краны жок. Ошолор боюнча эскертүүлөрдү берип, устраненияга беребиз да, аткаруугачы. Булар ошолорду аткаргандан кийин гана биз документтерин кабыл алуудан өткөрүп беребиз. Договор боюнча 2021 жыл тапшырмак экен, жана Эмаком деген курулуш компаниясы тилекке каршы Далгострой болуп бүтпөй калган болчу. Ал жердеги үйдүн тургундары мага абдан көп кайрылышты. Ушул отоплениябыз жок, светибиз жок, газыбыз жок депчи. Анан барып жеринен барып таанышып улап берели десек, ал вот болгон эмес да, вот болгон эмес. Элдер кайрылып ийгилеп келгенден жылуулугундагы светинде улап бергенбиз. Бирок коммерческий баада болчу, иштеп жашап турушкан. Малым болгондо өрт кырсыгынан көп кабаттуу турак жайдын 13 кабаттагы жалпы 11 батир толугу менен күйүп кетти. Мында сырткары 12 кабатта 2 бөлмө, 11, 16 кабатта бирден батир жана 2 автоунаа күйгөн. Өрттүн болжолдуу аянты 1895 шарчы метрди түздү. Жабыркагандар болгон жок, куткаруучулар өз учурунда жарандарды эвакуациялап жетишип калышкан. Өрт кырсыгы могу 2 кабаттагы курулуш жүрүп жаткан бөлмө бар экен. Ошол жерден чыгып, кабинин шахты аркылуу чатырга көтөрүлгөн. Чатыр жалпы өрттөнүп кеткен. Бул жерде өрттүн көпкө чейин өчүрүлгөн себеби үстүңкү кабатта бир жыгачтан болгон, күйүүчү материалдардан болгон. Анын полу дагы жыгачтан болгон да. Ал жыш жайгашканына байланыштуу жана лагалары. Суу өтпөй, ал жер улам түтөп, кайра күйүп аткан да. Андан сырткары бул жерде эме болгон эмес, ичинде пожарный крандар болуш керек да, бул үйдөчү. Пожарный крандар болгон эмес. Бул үй негизи эле азыр эксплуатацияга берилген эмес да. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев күйүп кеткен үйдү жеке көзөмөлүнө алып, жабыркаган батирлерди толук калыбына келтирип бермей болду. Оңдоп түзөө иштери тез арада башталып, 15-20 ноябрга чейин бүткөрүү аракети көрүлөт. Шаар башчысы мындай тапшырма президент Садыр Жапаров тарабынан коюлганын кошумчалаган. Мага урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич тапшырма берди, жеринен барып тааныш, ошол жерде күн суук түшүп, жамгыр чачын, кар жаагыч жакып толук көзөмөлдөп бүтүрүп бер деп тапшырманы берди. Азыр ВКС бар, жыйындан кийин эле ошол жерге барып, МЧС балдар иштеп атат.
толук үстү тазалангандан кийин строй материалдар даяр. Кудай кааласа эртеңден баштап уже курулуш иштерин баштайбыз. Бейле кетсек, жыл башынан Ош шаарынын аймагында жалпы 65 өрт кырсыгы катталган. Алардын ичинен эң көп учурлар турак жай секторуна туура келет. 33 учур электр шаймандарын туура эмес пайдалануунун кесепетинен келип чыккан. Материалдык чыгым 65 миллион сомду түзгөн. Учурдан пайдаланып, жалпы шаарыбыздын жашоочуларына айтарыбыз, ошол өздөрү жашаган, өздөрүнүн менчик болгон турак үйлөрүнүн өрт коопсуздугун алдын алып, мына жакында кыш келатат, суық минусовой температура суық болады, ошого бүт ошол мештеринен бери ошол mooрлорун бүт жакшынакай карап, электр жылыткычтарын алдын алып, ушундай иш алып барса, өрттүн алдын алып, өрт болбой жакшынакай жаркап жашоо болмок. Маалымат катары айта кетсе, Кыргыз Республикасынын өрт коопсуздугу жөнүндө мыйзамынын 16-беренесине ылайык өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жеке турак үйлөрдү алдын ала өрт коопсуздугу боюнча текшерүүгө укуктуу эмес. Демек, жарандар өздөрүнө менчик болгон турак үйлөрдөгү коопсуздукка өздөрү жооптуу болот. Асия Сыдыкова, Эркинбек Баймуратов, Жумалык аналитикалык программасы үчүн.